Анан ошо бир жакка төлөш керек да. Же болбосо Кара Сууга төлөш керек, же Кызыл Жарга төлөш керек. Ошол. Алмаз Абышов бала чагынан бери эле Кара Суу айыл аймагынын өстүү жагындагы жайлоого мал жандыгын алып чыгат. Ал жыл сайын өзү жашаган Үч Коргон айыл аймагына жайытка деп акча берет. Бирок жайлоого кетип жатканда Кара Суу айыл аймагы жайыт биздики деген таризде атайын жолдон тосуп, дагы мал башына акча жыйнайт. Эки жаракка төлөп кала турган болуп атырк да. Андайлар болуп да келген, мурун дагы болгон да. Эки тарапка тең төлөгөндөр болгон. Ошо бир жакка төлөш керек да. Же болбосо Кара Сууга төлөш керек, же Кызыл Жарга төлөш керек. Каягана төлөнсө дагы бизге ошо жеңил болуш керек да. 200 км жол бассак, ошону нормально өтүш керек болуп атыр. Айтылган сөздөрдүн чын төгүнүн билүү үчүн Кара Суу айыл аймагындагы постко бардык. Чынында эле ал жерде токой чарбанын тосмосунан өтө бергенде бир жаран малчыларды токтотуп, кой эчкиге 15, уй жана жылкыга 50 сомдон акчаларын айтты. Мен быйыл берге мал санакчы болуп кирдим. Өткөн малды санап берем менчи. Мисалы үчүн бир чабанда канча кой бар, канча уй бар, ошону санап гана беремин. Аны эмелер бухгалтер бар, ошолар жазат. Бухгалтер менен төрага. Ошолор эмесин кыштан кыркып берет. Анан бул жерден биз азыр бир эле Кызыл Жар эмес, общий эмеден, ушу район боюнча келген малдан уйдан 50 сом алабыз, торпокко жок, жылкыга 50 сом, кулунга жок, төлгө жок да азырчы. Анан кой эчкиге 15 сом алабыз. Ал эми жогордагы акча жыйноону Үч Коргон жайыт комитети мыйзамсыз деп чыкты. Анткени Кара Суу айыл аймагынын жогору жагындагы 5000 гектардан ашык бир нече жайлоо Үч Коргон жайыт комитетине ижарага берилген айтууда. Өз жайытыбызга ээ боло албай жатабыз деген Байыш Мамралиев буларды кошумчалады. Бул жай 5085 гектар жайытыбыз Кашка суу, Кызыл суу, Корумду, Мустор, Малаташ, Карагыр, Карагай чоңкур, Карагай тумшук деген жайыттарда 5085 гектар Үч Коргон айыл өкмөтүнүн балансында турган жайытыбыз бар. Жайыт акысы гектарына 13 сом 60 тыйындан болот. Ошондо 5085 гектар жайытыбыз бир 60 миңден ашыгыраак. Айтор мындай талаштуу маселе 2009-жылы жайыт комитеттери уюштурулгандан тарта эле уланып жаттыр. Анын кесепетинен Үч Коргон жайыт комитети мамлекетке төгүлчү жайыт салыгынан жыл сайын 60 миң сомдон ашуун карыз болуп жатканын билдирди. Деген менен Кара Суу айыл аймагынын башчысы аларды төгүнгө чыгарып, жайыт акысы төлөнүп жатканын жана жайыттарды тактоо боюнча өкмөттүк деңгээлде комиссиялар түзүлүп иштеп жатканын маалымдады. Анан бул биз айтабыз, алардын бардыгы алардын документида мыйзамсыз дейбиз. Алар биздики мыйзамды, сверху мыйзамсыз дейт. 2000 ал өкмөттүн токтому чыккан. То есть могу талаш болуп аткандан кийин бир эле бул Аксы районунда эмес, республика боюнча ушундай. То есть биз азыр айыл өкмөтү менен айыл өкмөт талашып аткан болсок, район менен район талашып аткан жерлери бар. Область менен область талашып аткан жерлери бар. Анан мунун бардыгын калыбына келтирүү үчүн ошо райондук, областтык, республикалык деңгээлде комиссия түзүлгөн. Ушулар иштеп чыгып 2020-жылга чейин бирдиктүү бизге сунуш бергиле деген. Айыл өкмөттүн сөзүн кубаттаган Кара Суу айыл аймагынын жайыт башчысы да карамагындагы 22 миң гектардан ашуун жерге чабандардан 600 миң сомдон ашуун акча жыйнап, керектүү салыкты мамлекетке төлөп жатканын билдирди. Бирок жогоруда сөз болуп жаткан жайыттар боюнча тийиштүү кагаздарын, алар үчүн мамлекетке төлөнгөн салыктарын көрсөтө алган жок. Ошентип эки айыл аймактын талашына түшкөн жайыт 2020-жылга чейин Аксы районундагы атайын комиссияда такталып, андан кийин гана кимдин карамагында калаары белгилүү болмокчу. Ага чейин комиссия мурда ким акча жыйнап келген болсо, ошол тарап иш жүргүзүп турат деген чечим чыгарган. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.